Hurmatli jamoat, biz Madina mechitini ziyorat qilib ekskursiya qilib yuribmiz. Ajavashimiz Makka Usmon nomli mikrofon bilan barcha jamoatni eshitib tushuntirib aytib beradi. Ayet namazı yayın talada okugan. Yayın talada okuganda gün ösüp boğulduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına Allah'ın hükmünün de olur. Üstüne bulut şöyle koygan. Mikrofonga tüy salып жатат. Arapça gamama da kod. Oşo masjidli gamama dep anan ошол элес, ошол тарых калып калсын деп бул мечит ошол окуяндан улам Месжид Гамама деген мечит салынган. Эми бул жакка мындай барып күндүз намаз эмес убакыттарда барып көрүшөт. Ошол тарыхты эстеп, ошол мааниде барышат да. Ал эми бул жакка бир намаз окушунун эч кандай кажети деле жок. Ал эми бул жакка баса турган болсок, тиги жашыл мындай көрүп атасыздар, пальма сыяктуу. Солдун мына жакта жашыл пальма сыяктуу. Ошол жерге бир чыгып тур көрсөтүп коелу. Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун халифатчылыгы ошол жерде шайланылган, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун халифатчылыгы ошол жерде белгиленген, ошол жерде чечилинген. Баны Сакиф деп коет. Сакиф уулдарынын ошол жерде акылдашуу машварасы Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун мусулмандарга башчы болуп шайланышы ошол жерде болгон. Ошол жакка киши барып алыстан көрүп коелу жүрүңүздөр. Мына азыр биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине жүрүп жатабыз. Могунун бардыгы пайгамбарыбыздын мечитинин айланасы. Мына пайгамбарыбыздын мечитинин могул эң баягы корпусу. Андан дагы нараракта жашыл купол турган жерде пайгамбарыбыздын өзүнүн кабыры жана өзүнүн пайгамбар заманасындагы мечити ошол жерде. Анан бул жагы улам чоңойтулуп 500 миң батап деп айтылат. Бирок могу наркы территория, экинчи этаж тияктагы менен 1 миллион 200 миңге чейин батат да. Анан ушул мечиттин арканкы сол канаты жана оң канаты бул аялдар, айымдар, апалардын намаз окуй турган жайы ошол. Сол канатына да, оң канатына да келип окусаңыздар боло берет. 1 миллион 200 адамга чейин батат экен бе? 1 миллион 200ге чейин батат экен. 1 миллион. О, эмелер менен сыртына площадкалары менен кошкондочу. Биздин каластын жамааты. Азыр кабыл болду достор. Рахмат. Бул жак көбүнчө орозодо ачылат бул жак. Анан жума күнү ачылат. Жума күнү. Анан мынакей мен жана айткан мынакей Бану Сакиф урузунун машварасы Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун халифатчылыгынын кеңешмеси ушул жерде болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда сахабалардын көпчүлүгү баягы пайгамбар согон сүйүүдөн улам аял өздөрүн жоготуп, мушайман болушуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда сахаба радhiyallahu anhumдар пайгамбар согон сүйүүсү бир четинен баягы эми ким бизди жетектейт деген нерсе ошон менен ким башчы болот, ошентип баягы не кылабыз, кандай кылабыз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орун басарын шайлоо маселеси ушул жерде козголуп, анан кийин Абу Бакр радhiyallahu anhu'нун халифатчылыгы мына ушул жерде белгиленип шайланган да. Мына ушул тарыхый жердин бирине келипсиз, могул пальма болуп турган жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орун басары эң биринчи мусулмандардын башчысы ол халиф Абу Бакр радhiyallahu anhu халифатчылыгы ушул жерде чечилип ушул жерде дайындалган. Көрдүңүздөр. Эми мында кирдик болуп жүрүңүздөр. Ал эме ал Али радhiyallahu anhu бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин арканкы тарабы
Орозодо ушул жакка чейин толот аябай баягы. Жака чейин чыгып кетет Орозодо. Анан арканкы тарабы дегени пайгамбарыбыз жаңы пайгамбарыбыз Мадинага келген кезде мечит салганда кыбла ушу тарапка караган. Эски кыбла тарабы ушул жакта. Эски кыбла тарабы ушул жакта болот. Азыр болсо мына бул мечиттин аркасы болуп калат. Нар жак Кабатулла Мекке мындай болот да. Бул мечит 2 кабат. 2 кабат. Мунун бул жеринде лестницасы бар. Анан аркы бурчунда лестница теме бар, эскалатор тепкичтери бар. Үстүндө да намаз окуса болот. 2 кабат. Экинчи кабатка чыга алабызбы? Экинчи кабатка чыксак болот азыр деле. Чыгып келбейли онда экинчи кабатка. Рауза жак бир көрсөтүп коебуз кандай. Экинчи кабатты жүрүндө ошол жактан чыгабыз. Нол вентиляторларды көрүп атасыздарбы туугандар? Баягы күн ысыкта фреон кондиционерлер чыгып турат да. Бүт бардык ушундай устундарда. Ушул жерлерде фреон чачып ушундай ээн жерди муздатып турушат. Биз жабык жерлерди кээде ысыта албай, муздата албай кыйналабыз, бирок ушунча ээн жерди караңыздар. Фреон чачып муздатып таштайт. Могу зонтиктер болсо бүктөлөт туугандар. Бүктөлгөндө бир момент таап тартып беребиз сиздерге. Азыр жаан чачым болуп аткан себептен ачык турат. Анан күн ысыкта да ачык коет да көлөкө кылыш үчүн. Ачылып кечинде жабылып калат булар. Биз буюрса Мадина мечитинин экинчи этажына чыгып атабыз. Мына эскалатор менен чыгабыз. Азыр 10-чу эшик көрсө, эшиктер номерлери болот. Бул 10-чу эшиктен дайыма ачык болот экен. Анан жана жактан да кирсеңиздер болот намаз учурунда. Жүрүңүз экинчи этажга чыгайын. Бул жакта экинчи этаждачы баягы Орозодо күн ысык болот да. Анан экинчи этажга чыгып намаз окуйт. Өтө суук болот экинчи этаж. Күн тийип турат үстүңүздөн. Капталлардан кондиционер иштеткенде барго, үстүңүздө ысык, эме бербей калат да. Ошондо үшүп каласың наоборот. Ачык жерди муздатып. Ачык жерди муздатып салат. Орозодо жабык жерлерди жылыта албай, муздата албай кыйналабыз да. Бул жакта ошондой ачык жерди муздатып эле. Көрөсүздөр, чыгып көрсөтөм го да, айтам ошондо. Кандай келесиздер? Машалла, баары чоң экен, Видеону көрүп аткандар болсо, силерге да угуу насип болсун. Келип калсаңыздар, ушу видео менен дагы видеону көрүп алсаңыздар, экинчи этажда да көрүп кетесиздер. Анча дагы ушундай секреттерди тартып берип атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи мечитинин китепканасы. Ушундай китепкана корпустар бар. Бул жакта ошондой көрсөтүп. Пайгамбарыбыздын Кирип көрөсө болот экен да. ооба, ал жабык окуйт да, турат. Ичинде максулаттар бар экен. Аралаш окуйт турбайбы? Азыр может бирөөңүздө көрсөңүз да ачык болду. Азыр деги. Ачык ким? Аралаш. Ысыт экенби? كتب لي شيئا انظر. Зияра мүмкүн. Камера мүмкүнбү деп койсуз. Кеме? Камера мүмкүн эмес билбейм. Зияратка кирсең болду. Жүрүңүздөр. Эшик көрүп чыгайын мен. Китепкананы көрүп чыгайын. قد أجاب أنه ينزل Мына китепкана туугандар Мадинада. Китепкана машалла. Что хочешь переписывать, холодно? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин китепканасы, библиотекасы да. Караңыздар, машалла. Эмне деген китептин баардыгы бар биякта. Тарых китеп, фикх китеп, хадис китеп, бүт. Ким кааласа келип ачып көрүп окуп кетсе болот экен да. Ачып окуса да болот. Караңыздар. Китептин чоңдугу, китепкананын чоңдугун караңыз, машалла.
Мен да биринчи жолу Сайфул ажекенин берекеси менен кирип атам. Биринчи жолу кирип атам. 7-жолу келишим. Биринчи жолу кирип атам. Жамаатта ушундай талап болсочу, биякты көрсөт, тиякты көрсөт десе, кыдыра беребиз да, машалла. Бул жамаат менен өзүм биринчи жолу кирип атам бул жерге. Караңыздар, машалла, бүт. Караңыздар. Жок дегенде бирден китеп ачып, бир хадис окуп берүүгө аракет кылайлы берден сиздерге. Eski tarih kitapları var mı olurken? Subhanallah. Evet, cemaat yakınırak gelen oldu. Bunlar oturalımızlar mı? Oturun da damlalara kaçın. Allah. Sizler böyle oturalım istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin meçitindeki Nabavi, Mescid-i Nabavi'deki kitapxanaga kirdik ele, oşol жерден береке үчүн bir hadis okup koyuyla, жөн кетпей. Ушунча китептен bir hadis okup koydu. Мына Мишкаттын 3-чү бөлүгүн ачканда эле, 2-чи бөлүгүн ачканда эле Фазлы сала деген açılıp atat. Namazın fazileti. Ani İbn Umar radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul cemaati tafdulu salatul fazli bi 27 derece. İbn Umar radıyallahu anh'dan Abdullah İbn Umar radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Cemaat менен окулган namaz, жалгыз окулган намазга караганда 27 есе даражасы көп болот дейт. İnşallah bardığız şu hadis açılganda inşallah bardığız niyet kılaylı inşallah. Bundan keyin inşallah uşul Peygamberimizin mübarek meçitinde cemaat menен namaz okutабыз. Үйгө барганда да inşallah cemaatты калтырбай мечитте намаз окуйбуз деп. Даярсыз inşallah. Subhanallah. Qanday vaqtda bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meçitinde Payg'ambar özü salat o'tayotgan shu hadislarni o'zi aytib berdilar. Yani to'g'ri bayağı Payg'ambar meçitine kelib o'zini uqqandagiday bir sezim, ta'sir, yaqin olib ketishimiz kerak da bizcha. Da qancha ilm жатат. Subhanallah. Shu kitoblar Payg'ambar jat bo'lganda Meçin üstünden ne olacak? Maşallah meçitten üstü. Bu kupol açılat da. Bu kupollar açılat. İçine jarık diyet. Жарык дейби? Мына ушул куполлор, жыла турган куполлор жүрүңдөр, жакыныраак чыгайлы. Бут менен кире беребиз бу жака? Оо. Буда жуулат эми. Ee, 2014'te Acılık'a gelgende Cuma'nın uşaktan okudu elek de batpay kalıp aslında. Mına maşallah biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meçitinin 2-ci qavatındayız. Могу куполалар көрүп атсыздар да. Булар жанагы баягы жылат го интернеттерден көрүп калгансыздар видеодон. Ошо нар жака, бер жака жылып ачыла турган ушулар да могу. Астында отуржаңыздар да намаз окуп го ушу астында. Карасаңыздар баягы жылаттын жайдан ошо ачылат да ушулчу. Жамаат караңыздар. Ар бир жамаат менен келип атабыз. Ар бир жамаатта ар кандай өзгөчөлүктөр болот да. Бул жамааттын эми баягы мурунку жамааттарыбыз сатарылмасын, бул жамааттын өзгөчөлүгү мындай. Чогуу жүрөт эткенде ээрчип алыпчы. Ана сиздер чогуу жүргөндөн кийин мага да кызык болду Пайгамбарыбыздын ар бир мечиттин кычыгына чейин көрсөткөнгөчү. Мен мурункусунда 2-чи кабатты 1-2 адамга көрсөтөт элем, болбосо бияка өзүм деле чыкпайт болчумун да. Сиздер кызыктар болуп, берин көрсөтүп койгула, терин көрсөтүп койгула деген себептен 2-чи кабатка дагы чыгып сиздердин берекеңиздер менен китепканага 1-чи жолу кирдим мен. 7-чи жолу келип атам, бирок 1-чи жолу кирдим китепканага. Жамааттын берекетинде биздин каналдын катталуучулары дагы 2-чи ташты китепкананы көрүп калды. Машалла. Ошол жүрүңдө тияган түшүп кетебиз, может. Да, талап кыла берели туугандар, али астыда. Узун сапар турат, Мекке турат, канча деген. Бул дамлаларды пайдаланып калыш керек да. Канча талап кылсак бул кишилер отказ кылбайт. Өзүбүз талап кылбай турсак андан кийин булар да аракет кылбайт да.
Mına gördüğünüzde de Momonçu. Men sizlerge aytpadımбы, bu ikinci kavat jayında 40-42-45 gradus ısık. Üstünde namaz okuy albayсыз. Күндүн ысыгына. Бирок кондиционерлер ушундай кое берет, могулар көрөсүздөр да. Мөйдө туруп намаз окуганда үшүп кетип туруп, аста качасыз да. Күн ысыкта. Күн ысыкта ушак муздатып салат да, көрсөм аларды. Onun var kondisyoner ekan da. О, mo бүт кондиционерлер алат. Allohu. Бергенде менен тоң каласыз. 42 градус ысыкта тоң каласыз да. Men bularni vытышкабы деп ойлоп атпаймынбы? Вышкалардагы, еще кондиционерлер дагы бар еді. Allah razı olsun abla. Vaktiniz, altınay vaktinizi bölüp. Ne kılıp atasın? Bütmeden girdik böyle lan öyle mi? Maki biz Muhammed Sallallahu kabrına yakınlap kaldık tuğanlar. Her birimiz şöyle bir korku seziminin salam veriş gerek. Karmaş turmattığım menen birge, süyü menen birge salam verişiz gerek. Esselamu aleyküm ya Resulullah. Esselamu aleyküm ya Resulullah. Esselamu aleyküm ya Habibullah. Esselamu aleyküm ya Habibullah. Allah Resulullah. Onun canında Abu Bakr radıyallahu anh, Umar radıyallahu anh'ın kabri var. Fight. And even we'll open this one.